Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Силер менен физика мугалими Кудайбердиева Кундузай. Бүгүнкү сабактын темасы статиканын негиздери, жөнөкөй механизмдер. Сабактын максаты статика жөнүндө түшүнүккө ээ болуу, жөнөкөй механизмдердин турмуш тиричиликте колдонушун билүү, жөнөкөй механизмдерди туура пайдаланууга үйрөнүү болуп саналат. Статика бул грек сөзү, бизче которгондо туруктуу дегенди билдирет. Биз буга чейин силер менен механиканы 3 бөлүккө бөлгөнбүз. Кинематика – кыймыл, динамика – күч, ал эми статика биз бүгүн өтүүчү туруктуу дегенди түшүндүрөт. Статика биздин заманга чейин эле 3-кылымда негизделген. Ага Архимед, Стевен, Леонардо да Винчи сыяктуу окумуштуулар өз салымдарын кошушкан. Статика ар кандай күчтөрдүн таасири астында нерсенин тынч абалда болушун жана тең салмактуулугун үйрөтөт. Ага мисал катары столдун үстүндөгү китепти алалы. Китептин оордук күчү менен столдун серпилгич күчү бири-бирине барабар болгондуктан китеп тынч абалын сактап турат. Күчтөн утуш алуу үчүн арналган куралдар жөнөкөй механизмдер деп аталат. Ага рычаг, блок, жантык тегиздик жана башкалар кирет. Биз күнүмдүк турмушта колдонуп жүргөн шаймандар жөнөкөй механизм болоорун билдиңер беле балдар? Төмөнкү сүрөттөрдөн силерге тааныш курал-жарактарды көрүп турасыңар. Булардын баары жөнөкөй механизмдерге мисал боло алат. Биз алар менен күнүмдүк турмуш тиричиликте пайдаланып эле жүрөбүз. Аларды атап өтсөк, баланын гитара ойноосу, ширетүүчүнүн кыймыл аракети, ат чапкан адам, үй тазалаган адам, телескоп менен иш алып бараткан астроном жана башкалардын баары жөнөкөй механизмдерге мисал боло алат. Балдар, эми силерге суроо. Силер үйдө күнүмдүк турмушта балта менен кездеме кесип, же болбосо кайчы менен чөп чаап көрдүңөр беле? Же болбосо молоток менен отун майдалап көрдүңөр беле? Бул иш-аракеттер туура эмес экендиги күнүмдүк турмушубузда белгилүү. Көрдүңөрбү балдар? Ар бир нерсенин өз орду бар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.